Өнүккөн мамлекеттерде Крим дүйнө деген көрүнүш жок. Президент уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш тууралуу комментарий берди. Бишкекте ушул жылдын 4-октябрында атайын операция учурунда Крим төбөл Камчы Асанбек Көлбаев жок кылынды. Бул окуя коомчулукта азыркыга чейин кызуу талкууланып, ар кандай сөздөр, пикирлер айтылууда. Ал ортодо уюшкан кылмыштуу топ, алардын лидерлери деген түшүнүк Кыргызстанда таптакыр жок болушу керек дегендер да бар. Биз буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун пикирин билдик. Уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Камчы Көлбаевдин УКМКнын операциясы учурунда жок кылынышы акыркы күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган темалардын бири болду. Аны жактагандар да, жектеп сындагандар да бар. Камчы Көлбаевди өлтүрбөй кармаса болбойт беле деген да пикирлер жок эмес. Сиз бул операция даярдалып жатканын билдиңиз беле? Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокурорумду алып, өзүң барып жеринен көрүп мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп мага кайра чалды, атышуу болуп кетиптир, өлүм бар экен, жарадарлар да бар экен деп. Операция кандай болгон? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Тез арада тергөө иши жүргүзүлсүн делип иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат, жыйынтыгын күтөлү. Негизи эле криминалдык чөйрө коомчулуктун мамлекеттик түзүмдөрдүн ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет? Уюшкан кылмыштуу топ, алардын лидерлери деген түшүнүк өлкөбүздө таптакыр жок болушу керек дегендер бар. Ошол эле учурда кайсыл бир көйгөй жаралса, мамлекеттик түзүмдөргө караганда Крим авторитеттерге кайрсаң алар тез чечип берет деген пикирди кармангандар да жок эмес. Ушуга пикириңиз кандай? Негизи өнүккөн мамлекеттерде Крим дүйнө деген түшүнүк жок. Ошол үчүн өнүгүп жатышат. Албетте криминалдык чөйрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын, инвесторлордун да ишмердигине терс таасир этет. Каракчылык заманды унутуш керек. Азыр эшикте 21-кылым. Баары мыйзам чегинде болушу керек. Кимдир бирөөнө бирөө каракчылык кылса, сөзсүз түрдө күч органдарына кайрылыш керек. Биз тез убакытта өнүккөн мамлекетти курушубуз керек. Ансыз деле алыс барбай эле коелу, кошуна мамлекеттерден бир канча жылга артта калып кетиптирбиз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу, дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Израиль Файзбек Кумурзаевич. 1983 10.01.80. Рождество. Чалат. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Аксы району боюнча смотрящий кармалды. Маалыматты УКМКдан кабарлашты. Комитеттен билдиришкендей, пара талап кылуу беренеси менен кылмыш козголгон иши боюнча 11-октябрда МАК кармалды. Ал Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Аксы району боюнча смотрящий. Кармалган адам физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу жолу менен Аксы районундагы жеке ишкерлерден системалуу түрдө акча талап кылып жүргөнү аныкталган. Анын жашаган жеринде тоодон өтпөгөн ок атуучу куралдар жана ок дарылар табылды. Учурда кармалган адам УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Анын башка кылмыштарга тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча тергөө иштери улантылууда. Коопсуздук комитети пара талап кылуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандар боюнча Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыктын нөөмөт кызматына телефон аркылуу кайрылууну өтүнөт. 037 22 5 60 49 037 22 5 49 61.